Жол эрежесин бузбаганга үйрөнгүлө. Бул мен үчүн же Акылбек Жапаров үчүн эмес, өзүңөр үчүн. Президент ментип жатса, Эдил Байсалов тротуарда уну айдап сынга кабылды. Коомдогу жана саясаттагы кабарларды айтып берем, саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров жол эрежесинин катаалдашы, айып пулдардын көбөйтүлүп жатканын колдой турганын билдирди. Бул боюнча ал бүгүн кабар агенттигине маек курду. Жапаров айып пулдар казнаны толтуруу үчүн көтөрүлүп жаткан жок. Мунун баары адам өмүрүн сактап калуу үчүн дейт. Ким болбосун жол эрежесин бузбай айдаш керек. Элдин баары ошого көнүшү зарыл. Бул мен үчүн же Акылбек Жапаров үчүн эмес, өздөрү үчүн. Акылбек Жапаров бюджетти толтурам деп айыптарды көтөрүп жатат деген сөздөрдү окуп калып жатам. Айып пул менен бюджет толбойт. Бюджет салык менен бажыдан толот. Бул айып пулдар биздин бюджет үчүн деңиздин бир тамчысы сыяктуу эле. Кеп анда эмес, кеп башкада болуп жатат. Жыл сайын авариядан каза болгон жана майып болуп калган жарандарыбыздын саны көбөйүп баратат. Жаш балдарыбыз каза болуп кетип жатат. Каза болгондордун санын уксаңар, согушта дагы мынча каза таппайт. Эскерте кетсек, 8 марттан тарта жол эрежесин бузгандарга жаза катаалдай турганы айтылды. Ага ылайык бир жылда 3 жолу эреже бузган айдоочу кайрадан экзамен тапшырат. Ал эми мас абалында унаа айдагандар 1 жылдан 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан ажырайт. Белгиленген ылдамдыктан саатына 60 чакырымдан ашык айдагандарга 7,5 миң сомдук айып 15 миң сомго чейин жогорулайт. Каршы тилкеге чыккандар мурда 5,5 миң сом айып пул төлөсө, эми 15 миң сом төлөйт. Өкмөт коопсуз шаар долбоорун киргизип жатканда эң башкы максат айып пул аркылуу каражат чогултуу эмес, кырсыктардын алдын алуу экенин бир нече жолу айткан. Бирок долбоор ишке киргенден бери жол кырсыктары чындап азайдыбы деген суроо дагы бар. Ал арада дал ушул айып пулдардын көбөйтүлүшүн мессенджерлерде жана коомдук баракчаларда талкуулаган үчүн Next-TV'нын кызматкери Тилек Жуматаев суракка чакыртылды. Маалыматты Next-TV жана Арча медиа онлайн медиасынын башкы продюсери Дмитрий Ложников билдирди. Маалым болгондой, Жуматаевди 2 күндөн бери аңдуу жүрүп, алар Аламөдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери экени белгилүү болду. Тилек Жуматаев иликтөөчү журналист Сайпидин Султаналиев менен иликтөө материалдарын визуалдаштыруу менен алектенип келген. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкери Максат Авазуулу ийимдеги башаламандыкты токтотуп бериңиз деп президент Садыр Жапаровго кайрылды. Айтымында ийим жетекчилиги катардагы кызматкерди мыйзамсыз протокол жазып болсо дагы көрсөткүчкө жеттеп кыйнап жатат. Милиция кызматкери көрсөткүч толтурам деп карапайым элдин убалына каламбы деп президентке суроо салды. Ички иштер министрлигине кирип жатып, мен ант бергем. Мен жетекчиликке же болсо роодун начальнигине мыйзамсыз буйруктар, мыйзамсыз талаптарын аткарам деп мен ант берген эмесмин. Мен Кыргызстан элине, Кыргызстан жарандарына ак кызмат кылам деп ант бергем. Мен айдаган себеби неге көрсөткүчтөрү жетпейсиң, неге результатың жок дейт. Мен өзүм айыл жергесинде кызмат өтөсөм, тоол аймакта кызмат өтөсөм, өзүм телеген аймакта эч кандай кылмыштуулук катталбаса, мен кайсы кылмышты берем? Кайсы карапайым элдин баласын мен мыйзамсыз жолго барып, мен ошондой результат кылам деп мен результат беришим керекмин. Антип результат бергенден көрө мен форуmun чечип, башка адал эмгек менен иш кылганым жакшы мен. Бүгүнкү күндө полный беспредел. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизден бир нерсени суранып кетем. Бүгүнкү күндө мына МВД структурасында болуп жаткан мына беспределди токтотуп берүүңүздү суранам. Адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту орнотуп берүүңүздү суранам. Мен өзүм үчүн суранып аткан жокмун бул нерсени. Бул нерсени Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстандын урпактары үчүн суранып өтүнүп кетем. Сиз Арча медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин каналга катталууну суранабыз. Бизди Next-TV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Ошондой эле чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшүп жаткан болосуз. Бүгүн 3 марттагы элдик депутаттар тобунун отурумуна келбей койгон транспорт министри Тилек Текебаевка депутат Акбөкөн Таштанбеков наразы болду. Депутат министр үчүн жогорку кеңеш акыркы орунда турабы деген суроо салды. Министр келдиби транспорт? Министр бар. Бул жерге келген жок. Бүгүн посольство менен жолугушуусу бар эле ушул учурда. Ошого байланыштуу өткөндө заявканы деле. Сиз атыңыз ким?
Атыңыз ким? Ким болуп иштейсиз? Солтабаев Талантбек, транспорт жана коммуникация министринин биринчи орун басары. Силерден суранарым, алтындарым. Кичине мындай разнообразныйраак болгулачы. Баарыңар эле посольствого бара бербей, сүйлөшүп албайсыңарбы? Бүгүн посольствого барсын, эртең дагы бир жака барсын. В общем, айылчылап эле жүрө берсин. Ошентипчи. Эң негизгиси жогорку кеңеш эң акырында турбайбы, туурабы? Посольство деп айткан мурункусунда. Кайра эле посольствого бара бербегиле, жүрө бергиле да. Башка жака барсын эмкиде. Жыйында өлкөнүн унаа жолдорун куруу жана оңдоп түзөө боюнча транспорт министрлиги тарабынан көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө маселе талкууланды. Жыйындын жүрүшүндө депутат Өмүрбек Бакиров оңдолгон жолдорду талкалап жаткан оор жүк ташуучу унаалар боюнча айтып, ал жердеги коррупция тууралуу кеп козгоду. Мына миллиарддаган доллар акчаны алып, жолубузду салуутабыз дагы, мына ошолорду көзөмөлдөй албай талкалатып атабыз да. Кептин баары мына ушул жерде. Ал жерде коррупциялашып бир жолу жанагы таразада иштегендер чирип байып жатат. Бир эле ошол жерде бир таразанын начальниги болуш үчүн Бишкекке келип 50 000 доллар таштап атат. Тиешелүү жетекчилерге. Ош Жалал-Абад юктун жетекчилиги 200 000 долларга чыкты. Бул жалганбы? Мына менин коллегаларым жакшы билет аны. Siz 11,5 tonnаны айттыңыз. Өзүнүн тарасы хорошо бир 15 tonna болсун. Канча болуп атат? 30 tonna болуп атат. 30 tonnага да жетпейт. 26 tonna, 25 tonna болуп атат. Сиздердин уруксат бергениңизде. Ал жерде 60-70 tonnалык машиналар жүрүп атпайбы? Сиздерде көзөмөл жок. Жооп бериңиз. Бул көзөмөл боюнча туура айтасыз. Жакында эле бул салмак көзөмөл департаментинин жетекчилери, орун басарлары менен толук алмашылды. Андан сырткары сиз айткандай ошол биз өзүбүз дагы министрдин орун басарлары дагы негизги коридорлорду кыдырып келдик. Азыркы мезгилде жанагы жол коопсуздук кызматы менен биргеликте круглосуточный рейдовый группаларды түздүк. Ошол жерге ошол сиз айткандай жанагы салмакчен көзөмөл пункттарындагы көзөмөлдү күчөтүү боюнча атайы план мероприятия иштеп чыктык дагы. Ошонун негизинде азыр иш алып барылып атат. Чындыгында ал жерде баягы мыйзам бузуулар бар. Андан сырткары жанагы жүк ташуучулардын жоопкерчилигин күчөтүү үчүн сиз айткандай жеке эле жүк ташуучу айдоочуларга штрафтар салынса, азыркы мезгилде биз жаңы мыйзам долбоорун кийирип атабыз. Соц тармактагы кабарларга токтолсок, интернет колдонуучулары спорт сарайынын алдындагы тротуар менен кетип бара жаткан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун унаасын талкуулап жатышат. Окуя кече 2 мартта кечке жуук болгон. Видеодо Байсалов минген унаа жөө жүргүнчүлөр кичинекей балдар жүргөн тротуарда жүрүп бара жатканын көрүүгө болот. Бул эле эмес, Байсаловдун номуру дагы жасалма экенин Булак KG редакциясы аныктап чыкты. Соц тармак жол кайгул кызматына кайрылып, күнөөлүүнү жоопко тарта аласыңарбы деп жатышат. Бул Эдил Байсаловдун унаасы. Тротуарда жада калса жасалма номер менен кетип баратат. Айдоочусу жөө адамдарды ачуу сигнал менен кууп жатат. Тротуарда жаш балалуу энелер жүрөт. 188-бирене транспорт каражаттарынын айдоочуларынын жол кыймылы эрежелерин бузуулары. Тротуарларда же велосипед жолдорунда айдоо жеке жактарга 30 эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүндө айып салууга алып келет. Милициянын кайгыл кызмат башкармалыгы күнөөлүү жазасын алабы? Ушундай бийлик өкүлдөрү мыйзам бузса эч нерсеси билинбей кала берет. Карапайым адамдарды очойтуп штраф салып кыйнашат. Анан кайдагы биздин өлкөдө тең салмактуулук болсун. Бийликтегилер кайсыл жакты карап жатышат же буларга боло береби? Бул адамдын кылыгы шайбайт. Аптанын соңуна алынган окуялар топтому ушулар болду. Бизди кененирээк соц тармактагы баракчалардан окуп, пикир калтырып турсаңыз болот. Алдыдагы эс алууңуз көңүлдүү өтсүн, саламатта туруңуз.